Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар. Бүгүн мен сиздер менен ислам жана зомбулуксуз бала тарбиялоо жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ислам дини балага мээрим жана аяр мамиле кылууну талап кылат, аны баарыңыздар билесиздер. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам балдарга болгон жумшактыгы менен үлгү болгон баардык момун мусулмандарга. Kur'an-ı Kerim'de bolsa mınday dep aytылат. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aşiruhunna bil ma'ruf. Alar menen üy-бүлөңөр менен жакшылык жана адилеттүүлүк менен жашагыла деп бизге буйруган Аниса сүрөсүнүн 19-аятында. Бала Аллахтын аманаты. Ага катаалдык эмес, сүйүү, сабырдуулук жана жакшы сөз аркылуу тарбия берүү керек. Албетте зомбулук жүрөктү катуулатат. Ал эми мээрим жүрөктү ачат. Урматтуу момун мусулмандар, балдарыңыздарды мээримдүүлүк менен тарбиялаңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.